Кутман күн баарыңыздарга достор, менин каналыма кош келипсиздер. Бүгүн сиздер менен өтө оңой жана дагы даамдуу болгон красный бархат тортун жасайбыз. Дасторкондун көркүн ачкан жумшак торт болуп чыгат. Жасалуу жолу ар түрдүү. Менин рецептим менен сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Эң алгач 4 жумуртканы салып, үстүнө кум шекерди салып, жакшылап аралаштырып алабыз. Өтө маанилүү, болжол менен 10 мүнөт аралыгында аралаштырыңыз. Кум шекер толуктай эрип, көбүкчөлөр чыгып калганга чейин. Караңыздар, ушундай болуп калат. Эми сары майыбызды жана суюк майыбызды салып алабыз. Дагы да жакшылап бирдей массага келгиче аралаштырабыз. Жетимиш 2% сары май колдонсоңуздар жакшы. Андан соң өзүбүздүн айраныбызга боекту салып, жакшылап аралаштырабыз. Кааласаңыздар, суюк боек колдонсоңуздар болот. Эми эгерде жалаң гана сода колдоном десеңиздер, ушундай негизде күйгүзүп алсаңыздар жакшы. 14 грамм содага 15-16 грамм 6% уксус куюп, жакшылап күйгүзүп алабыз. Биздин пирогубуз ачуу даам болуп калбаш үчүн. Мындай кылбасаңыздар, 1 чай кашык сода, 1 чай кашык разрыхлитель колдонсоңуздар болот. Эми жакшылап куюп алабыз. Содасы түбүнө уюп калат, ошол себептен жакшылап көңүл бөлүп куюп алыңыз. Андан соң унубузду 4 бөлүккө бөлүп, сөзсүз түрдө электен өткөрүп, аралаштырып алабыз. Бул өтө маанилүү, пирогуңуз бийик болуп көтөрүлүш үчүн электен өткөрүп жана унду бөлүп салган жакшы. Мынакей, караңыздар достор, өйдөдөн ылдый алып таштаганда өзүнүн формасын бир аз кармап туруш керек. Ошондо даяр болду деген сөз. Эми пирогду 3кө бөлүп бышырып алабыз. Духовкаңыздарга карап 160-180 градуста 20 мүнөт аралыгында бышып чыгат. Чыгач таякча менен сөзсүз түрдө текшерип алыңыздар. Калган камырларды дагы башта көрсөткөндөй негизде бышырып, муздатып, холодильникке 1 күнгө алып койсоңуздар жакшы болот. Сөзсүз түрдө муздак болгондо крем жакшы болот. Мен ушундай, эми кремин жасайбыз айымдар. Ушундай сливки колдоном, БМК 33%. 33%-ти колдонгонуңуздар жакшы. Сөзсүз түрдө сливкини куярдан алдын жакшылап аралаштырып алабыз. Эми бир аз өзүн миксерлейбиз. Сөзсүз түрдө сливкиңиздер муздак болуш керек. Аралаштырарга жакын бир 10 мүнөтта морозилникке салып койсоңуздар болот. Жана ошондой эле аралаштырып аткан комнатаңыздагы муздак комната болсо, кремиңиз коюу болуп чыгат. Эми кум шекердин азыраак гана бөлүгүн салабыз. Ушундай болуп көбүрүп чыкты. Бир аз коюрду сливкибиз. Эми творожный сыр менен калган кум шекерди салып, дагы да жакшылап аралаштырып алабыз. Өтө көп аралаштырыштын кереги жок. Эгер көп аралаштырсаңыз, сливкиңиз ирип калышы мүмкүн. Болжол менен 10-15 мүнөт. Бардыгы биригип. Караңыздар, ушундай коюу масса болуп калды. Эми тортубузду чогултуп баштайбыз. Ушундай кондитерский мешокко салып алдым.
Эң алгач четтеринен баштайбыз торттун. Ошондо тегиз болуп чыгат. Кождун калган бөлүктөрүн дагы коюп, видеодо көрсөтүлгөндөй кылып тегиздеп алыңыз. Шпатель менен тегиздесеңиз жакшы, жок болсо бычакты дагы колдонсоңуз болот. Кондитерский магазиндерде ушундай шпательдер сатылат. Эми кремди четтерине дагы аз-аздан сүртүп, тегиздеп алабыз. Ашып калган кождордон ушундай крошка даярдап, четтерине жабыштырып алабыз. Мынакей биздин тортубуз даяр болду, достор. Сөзсүз түрдө үй бүлөңүздөрдү кубантып жасап көрүңүздөр. Жана дагы кыргыз каналдарын колдоо максатында сөзсүз түрдө менин каналыма катталып, комментарий жазып, жана дагы лайк коюп өтүүнү унутпаңыздар. Кийинки видеолорго чейин аман болуңуздар. Үй бүлөңүздөр менен бар болуңуздар. Келе жаткан баарыңыздардын жаңы жылыңыздар менен.